Пайгамбарыбыздын сонун сөз бар, устаздар кайра айтып атат. Амалдар ниетке жараша. Барбы? Угуп эле жүрөбүз. Амалдар эмнеге жараша? Ниетке жараша. Ниеттин туура же туура эмеси, жакшы же жаман экени неден билинет десе, амалдардын натыйжасынан билинет дейт. Отурду? Амалдардын несинен? Натыйжасынан билинет. Эгер адам ниетинде бекем боло турган болсо, анын абалын өзгөртө турган Аллах. Эгер ниетинде бузукулук болуп күрөшүп аткан болсо, анын натыйжасы өзгөрбөйт. Мен жашоону көп көрдүм. Мисалы айтат, бул проектим амал кашып кетсе, бул ишим монтуп кетсе, тиги ишим монтуп кетсе, мен минтем, тигинтем, мектеп салам, минтем дейт. Ошол иштер ишке ашат. Лямтуда деген деңгээлге келет. Бирок жана айткандардын бирөө жок. Анда жана оозунан чыккан туура ниетинде көрүнүп аткан сөздөрү натыйжадан көрүндү жалганчы экендигинчи. Башында эмнени каалаган. Эгер башында ниети оозунан чыккан сөзү менен жүрөгү бир болсо, анан натыйжасы ошондой болот. Натыйжасы ошондой болгондорду көрүп атабыз. Кичине иши жүрүшсө, бир аз Аллах Тааланын ырзыксын кең кылса, кыргыз элине кызмат кылып аткан толтура бир туугандарыбыз бар. Демек башындагы ниети туура экени натыйжасынан эмне болуп атат? Көрүнөт. Амалдар неге жараша? Натыйжага жараша. Ниетке жараша. Ниет туура эмес каяка жараша? Натыйжага.